Саламатсызбы, урматтуу ишкер. Бүгүнкү берүүбүздө акыркы учурларда ишкердик тармагында негизи өтө талкууланып жаткан кылмыш кодексинин долбоорлору тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто атайын ошо Кыргызстандагы бизнес акыйкатчы институтунун орун басары Нурлан Мусралиев мырзаны суранганбыз. Саламатсызбы, Нурлан мырза? Негизи азыр эми дүйнө жүзүндө пандемияга байланыштуу, анан бир топ саясий окуяларга байланыштуу экономикалык кризис бар, анан социалдык экономикалык абал көп өлкөлөрдө бир топ түшүп кетти. Ошонун учурунда азыр Кыргызстанда деле ошол ишкердик коомчулук менен бүгүнкү күндө башкы прокуратуранын ортосунда жаңы каралып жаткан кылмыш кодекстери тууралуу сөз кылайлы деп турабыз. Себеби ал жерде бирден бир ошо бизнес акыйкатчы институту активдүү чыгып, ишкерлердин ошол жерде сунуштарын жалпы ишкердик коомчулук атынан сунуштап, 3 айдан бери бир топ талкуулар болуп келип жатат. Анда ушул тууралуу кыскача сөз кылсак, негизи президентибиз деле келгенде алгачкы ошо биринчи, экинчи буйругу жеке мүлккө болгон коопсуздук, ишкерлерди колдоо, ишкерлерди коргоо деген максатта чыккан болчу. Бирок бул ушул кодексте ошо ишкердик коомчулугу бир топ ишкерлерге кайра бул жерде оорчулук болуп калыптыр деген маселелер айтылып атат. Ошолор тууралуу бир аз кыскача айтып берсеңиз. Алгач анда негизи эле бул буйруктун деле максаты, анан акыркы окуялар деле өлкөдө ошо экономикалык кылмыштуулукту ишкерлерди колдоо максатында декриминализациялоо маселеси бир топ айтылып жүрдү эле, бирок бул жерде ушул маселе кайра каршы болуп калган, бул жерде кайра өсүп кетти ишкерлерге басым деген пикирлер айтылып атат. Кыскача ушул боюнча айтып берсеңиз. Рахмат, Фаргат мырза, туура айтасыз. Пандемия өзүнүн терс таасирин тийгизип атат. Дагы эле андан тышкары октябрда болгон саясий окуялардан кийин бизнес өтө эле татаал абалда. Жаңы дагы бир демилге, башкы прокуратуранын демилге чыгыптыр. Өзүңүздөр билгендей, эки эң маанилүү кодекске жаңы долбоорлор сунушталып атат. Азыр эми парламентте каралып атат. Биздин адистерибиз ошо Бизнес акыйкатчы институтунун адистери ошол долбоорлорду изилдеп көрүп, ошо азыр өз ой пикирибизди айтып атабыз. Жакында эле парламенттин эки комитетинин жыйынына катышып келдик. Ошол жакта өз ой пикирибизди толугу менен айттык. Жана айтып кеткендей, эки кодексти изилдеп көрсөк, мына сиз айтып кетпедиңиз, декриминалдаштыруу боюнча толугу менен карап чыксак, тилекке каршы баягы президенттин жарлыгында мүлкүнө ишкер инвестор колдоо боюнча тагы менен аныкталган ошо экономик кылмыштарын декриминалдаштыруу жолу менен баш керек деп, бирок тилекке каршы аны көргөн жокпуз. Кошумча 5 экономикалык кылмыш кошулуптур. Бул жалпысынан карап көрсөк 23%га өсүп кетти криминалдаштыруу. Жазык процесстик кодексинде деле тобокелчиликтер бар, ошондой эле. Жана айтып кеткендей 23%га өсүптүр. Ошо мурун жоруктар боюнча кодекс азыр деле иштеп атат. Бирок ошо жаңы кодекстер күчүнө киргенден кийин бул кодекс иштебей жокко чыгарылат, иштебей калат. Ошодон жоруктардан ошо экономикалык кылмыштарга өтүп атат да бул. Негизи декриминалдаштыруу маселеси бул баягы ишкердик жана инвестициялык абалга да терс таасирин тийгизет деп айтылып атат. Бул конкреттүү түрдө ишкерлерге кандай оорчулук алып келиши мүмкүн азыркы? Мисалы ошо эл аралык практиканы карасак, ошо мисалы ишкер кандай бир жаңылса же атайын ошо мамлекетти салдап кетем десе, салык төлөбөй же бажы төлөмдөрү төлөбөй, бул учурларда биздин оюбузча кылмышы оор болбосо түрмөгө камакка алганга эч кандай зарылдыгы жок. Мисалы ошол эле атайын төлөбөй, ошо кандай бир өзүнө бир пайда келтирем деп, бирок бул укук коргоо органы же прокуратура органдарынан же салык кызмат жагынан аныкталса,
түрмөгө абакка алынбай, биздин оюбузча ошо айып тартыш керек да. Анткени ишкерибиз түрмөгө түшүп калгандан кийин аякта башка бир талаптар пайда болот, өзүңүздөр билесиздер. Негизи мисалы бир ишкер салык төлөгөндө деле ар кандай туура эмес эсептелинип, туура эмес төлөнүп калышы мүмкүн. Эгер ошол жерде деле мисалы белгилүү сумма туура эмес эсептелип төлөнүп калган учурда кийин белгилүү болсо, бул камалып калуу коркунучу бар турбайбы анда? Буга чейин мындай айып пул төлөп эле мисалы кайра жабылып ошондой. Буга чейин камакка алынчы. Бирок ошо биздин сунушубуз ошо декриминалдаштыруу деген ошол да. Камакка алынбай, өзгөчө бир административдик же кандай бир башка жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошондуктан сиз туура айттыңыз, биздин мыйзамдарыбызда тилекке каршы карама-каршылыктар көп экен, кемчиликтер көп экен. Ошол азыр биздин тажрыйбабызга кандай бир көз чаптырсак, биздин оюбузча мына көбүнчө ошо ишкерлердин укугу ошо карама-каршылыктар ошо мыйзамдарда таянып болот экен. Негизи жанагы сиз 5 кылмыш кошулду деп айтып кетпедиңизби? Бул 5 нерсе бул түздөн түз ишкерлерге таасир берген бир учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошонун бир экөөсүнө токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Жалпысынан 5 тең терс таасирин тийгизет. Мисалы ошо келтирип кетсем, ошо салык төлөмдөрү төлөбөсө же бажы төлөмдөрү төлөбөсө кылмыш катары саналат. Ошондо кылмыштык жазага тартылып, кээ бир экономик кылмыштар боюнча беренелерде ошо жоопкерчилик 100 000 сомдон башталат экен. Азыр баарыбыз деле көрүп атабыз, инфляция деле өсүп атат. Ар бир кандай бир кылмыштар кылса, ошо 100 000 деген эмне акча бүгүн бир iPhone баасы дегендей. Ошондуктан ошол жагын дагы бир карап көтөрүп берсе деген мааниде. Бул жерде 100 000 сом салык төлөнбөй калса, ишкерге кылмыш иши козголот деген камакка алып барганга чейин. Жок, ал кезде камакка алып бара албайт. Кылмыш ишин козгогонго мүмкүнчүлүк берет. Ошол генерал башкы прокуратура биз талкуу кылганда, алар бизге түшүндүрүп берди. Ошо беренелер биринчи бөлүктөрү бар. Ошол боюнча эч качан камакка алынбайт, бирок ошол эле факт, ошол мисалы ишкерге ошо жазык кылмыш жаза кодексине ылайык иш козголду деген уже имиджге ар бир ишкердин имиджи учурайт, өзүңүздөр билгендей. Ошондуктан ал деле терс таасирин тийгизет деп ойдобуз. Ошондуктан ошол жагын дагы бир карап көрсөк деп дагы мөөнөтүн кошуп, бир талкуу коомчулук бар эксперттер кошулса, андан тышкары бизнес коомчулукта өзүнүн өкүлдөрүн жиберсе ошо жумуш топторуна. Анткени бул процесс өтө эле биздин оюбузча бат болуп атат. Кандай зарылчылыгы бардыгын биз түшүнбөй атабыз. Анткени ошол эле президенттин жарлыгында Кыргыз Республика өкмөтүнө 3 айдын мөөнөтүндө ушу жаңы мыйзамдарды, кодекстердин мыйзамдарды иштеп чыгууга талап кылынган. Бирок тилекке каршы башка прокуратура жаңы кодекстерди сунуштаптыр коомчулукка. Түшүнүктүү. Негизи буга чейин Финполиция деген орган бар болчу, финансылык полиция. Азыр эми алардын функциясы көбүнчө ошо башкы прокуратурага өтүп калды. Ал жерде дагы ошо ишкерди коомчулуктун сиздердин дагы бир сунушуңуздар, негизги сунуштардын бирөөсү бирдиктүү тергөөчү орган принцибин сунуштап атасыздар. Бул негизи ишкерлерге кандай жеңилдик алып келиши мүмкүн эгер бирдиктүү кирсе? Эгер кирбей, азыр башкы прокуратура тарабынан сунушталып жаткан документ кабыл алынып кетсе, кандай зыян тийип калышы мүмкүн? Туура айтасыз, биз эми баягы президенттин жарлыгын изилдеп көрүп, ошол жактан өзүңүздөр билгендей экономик кылмыштар боюнча бир тергөө органы болуш керек деп талап кылынган.
Экономик кылмыштар боюнча бир тергөө башка укук коргоо органдарына өткөрүп берүүгө укугу жок деп айтылган. Бирок тилекке каршы жаңы жазык процесстик кодекстин долбоорунда 159 беренесине ылайык экономик кылмыштары юрисдикциясы прокуратура, укук коопсуздук органдарына жана ички иштер органдарына ортосуна бөлүштүрөт деп жазылган да. Өзүңүздөр түшүнөсүз го, баягы тиги ар бир органдын өзгөчө мындай подходдору бар. Ошондуктан бизнеске жана бизнес чөйрөгө, инвестиция климатка ошо бир экономик кылмыштар боюнча бир тергөө орган болсо мындай жакшы болмок деп эсептейбиз. Ошол эле президенттин жарлыгында бул жөнүндө жазылган. Анан өзүңүздөр билгендей 23 июнда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бизнес коомчулук менен жолуккан. Ошондо дагы бир жолу бул сөздөрүн кайталады. Өзүңүздөр билгендей 5 июлда президент мамлекеттик органдар өзүнүн сунуштарын берген. Ошондуктан ушул жарлыктын жана өзүнүн кайрылуусу алкагында дагы бир жолу айтылган. Экономика кылмыштары боюнча бир гана тергөө органы болуш керек. Андан тышкары декриминалдаштыруу боюнча деле ошондой болуш керек деп айтылган. Мен жана айтып кеткендей, жогору биздин адистер ушу эки кодекстин долбоорун изилдеп көрдү. Тилекке каршы башкы прокуратуранын бүгүнкү сунуштары, бүгүнкү демилгелери президент жарлыгына, андан элге кайрылуусунда шайкеш келбейт экен. Ошондуктан ошол боюнча биз 2 күн жогорку кеңештин комитеттеринин жыйынына катыштык. Ошону башкы прокурорго жана башкы прокуратура өкүлдөрүнө ачык толугу менен айтып бердик. Азыр бүт сунуштарыбызды кат жүзүндө жөнөттүк. Билбейм, буюрса мүмкүн ошо бизди угуп кандай бир өзгөртүүлөр киргизет деп максаттабыз. Жаза кылмыш кодексин изилдеп көргөндөн кийин ошо түшүнүк ыкмаларды көргөн жокпуз. Мисалы эки беренени карап жүрсөк, ошондон азыр түшүнөсүңөр. Биринчи мыйзамсыз ишкердик иш же банк иш жана лжепредпринимательство деп коет. Жалган ишкер. Жалган иш. Жазасы мындай карап көрсөк, мындай эки окшош экономикалык кылмыш. Бирок могу санкцияларын карап көрсөк, ошол мыйзамсыз ишкердикте штраф тартат экен ишкер, ошол туура эмес ишин алып барса, же баягы кандай бир коомчулук иштерге тартылат экен. Ошол кезде лжепредпринимательство деген берене бар экен. Анын санкциясы өтө эле оорураак экен. Мисалы ошол эле штраф же камакка алуу 2 жылга чейин. Ушул жактан эми беренелер окшош болгондон кийин, кылмыштар окшош болгондон кийин толук менен түшүнгөн жокпуз. Эмне үчүн баягы жазалары Бирөөнүкү оор, бирөөнүкү жеңил. Бирөөнүкү жеңил. Бул айырмасы чоң болуп атат. Ошондуктан ушул жагында да түшүнүксүз болуп атат. Бул жөнүндө дагы айттык. Жана башка деле мисалдар көп эле. Мисалы ошол эле салык төлөбөсөң же бажы төлөмдөрү төлөбөсөң, жоопкерчилик ошо өтө эле төмөн суммалардан башталат экен. Бир эле суроо жаралат. Декриминалдаштыруу болсо башка болмок беле? Биздин оюбузча болмок. Ушундай бир кылмыштарга барса,
жаңылып же кандай бир өзүм ишкер ошо мамлекетти алдайм деп аракет кылса, биздин оюбузча сөзсүз камакка алынбай, арест болбой, ошо айып салыш керек. 2 эсе, 3 эсе. Анткени өзүңүздөр билгендей, ишкерди камакка алгандан кийин бизнеси учурайт, салык төлөнбөй калат, иш орундары дагы жоготобуз, жарандарыбыз жумушсуз калат, же мигранттардын катарына кошулуп кетет. Ошондуктан бул өтө маанилүү нерселер, өтө маанилүү маселелер. Анткени ал түзмө-түз жаза кылмыш кодекси, жазык процесстик кодекси ошо биздин коомчулукка өзүнүн таасирин тийгизет сөзсүз. Андай эле ошо тышкы инвесторлор деле Кыргызстанга келебиз, бизнесибизди жасайбыз дегенден алар өтө терең изилдеп чыгат биздин мыйзамдарды. Ушундай тобокелчиликтерди көргөндөн кийин мүмкүн инвестор ойлонуп акчам Кыргызстанда саламбы же салбайм деп ойлонуп калат деп. Коомчулугубуз, ишкерлер ошо маанисин бурса, анткени бул түзмө-түз ошо биздин чөйрөгө таасирин тийгизе турган нерсе. Чоң рахмат, урматтуу ишкер, бүгүнкү берүүбүздө акыркы 3 айдан бери ушу талкууланып жаткан кылмыш кодекси, анын ичинде экономикалык кылмыштар жана жоруктарды маселеси тууралуу сөз кылдык. Ал жердеги эң негизги маселе ушул экономикалык кылмыштарды декриминалдаштыруу, андан кийин ишкерлерди бирдиктүү тергөөчү орган, ошол эле учурда 3-чү багыт бул кабыл алынып жаткан кодекс долбоорундагы кээ бир түшүнүктөрдү жөнөкөй так мыйзамды кодекстерди колдонгондо дагы ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында айтылып жаткан сунуштарды бүгүн биз менен Бизнес акыйкатчы институтунун орун басары Нурлан Мусуралиев болду. Сизге чоң рахмат. Кийинки жолугушууда берүүбүздө жолугушканга чейин аман болуңуздар.